Абу Хурайра радиаллаху анху айтат, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Салман Фарисиге жақсылықтың осиятын айтты дағы, анан айтты. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ага бир топ сөздөрдү бергенде каалаган эле Алла субханаху ва тааладан суралган, ошого кызыктырып, ошого чакырып, түндөсү күндүзү да дуа кылган. Ал мындай эле: Аллахумма инни ас'алука сиххатан фи иман ва иманан фи хулуқин хасан ва наджахан ятбауху фалах ва рахматан минка ва афиятан ва магфиратан минхи ва ридвана. Ya Allah, men senen, ya Allah, sihhatan fi iman, imanda güçtүүлүктү, durustукту, тууралыкты, сихат, денсаулыгын сурайм депчи. İmanım алсыз болбосун. Адам денеси ооругандай эле, адамдын иманы да ооруйт, билесизби? Адам кирдегенде иман дагы кирдейт таксыр. Кандай эле имандын нуру дагы азаят, көбөйөт. Имандын нуру азаят, көбөйөт. Ошон үчүн туугандар, имандын нуру жакшы ибадаттар менен, салих амалдар менен көбөйсө, күнөөлөр менен имандын нуру азаят, иман эскирет. Ошон үчүн иншалла иман жаңылап тургула деп пайгамбарыбыз буйрук берген. Бул жакта мынакей имандын денсаулыгын караш керек экен. Эмнени караш керек экен? Анан эле машалла не деп коет, ар жерде рекламалар жазып жүрбөйбү, бир жерден кайдан не деп коет? Сделай тело дейби, что-то менет, я. Анан нар жагында булчуңдар көрсөтүп кой турмагандай кылып. Биз айтат элеке, да, денеңи мындай булчуңдарыңы көрсөт, булчуңдарың кур деп атат да эми. Качат эт деп атат да. Биз эмне дейбиз? Иманды качат эткиле. Иманды качат этели. Я. Мына сиххатан фи иман, имандын денсаулыгын карайлы. Вакыт барбы? Имандын денсаулыгын карайлы туугандар. Кайсы нерсе иманга зыян алып келип, алсыратып, буза турган болсо, ошодон сактанайын. Кайсы нерсе иманды нурлай турган, бекемдей турган болсо, жаңылай турган болсо, ошону күчөйтөйлү. Ва иманан фи хулуқин хасан, жана эмнени сурап атат? Мүнөздөгү, кулк мүнөздөгү иманды сурап атат. Ва наджахан ятбауху фалах, я Алла ушундай кутулууну сурайм. Ийгилик коштогон. Ийгилик коштогон кутулууну сураймын. Мээрим сенин тарабыңдан мээримдүүлүктү, жана афият, амандыкты, жана сенин тарабыңдан кечиримдүүлүк, ыраазычылыкты сурайм деп. Мынакей. Алла субханаху ва тааладан дайыма ушул нерселерди сураш керек экен да. Иман бер, күчтүү иман бер, я Алла. Бекем иман бер, шектенбеген, ушундай ишеним бер. Жана я Алла, жакшы мүнөз бер, ошо коштоп турган. Ийгилик, кутулуу, Алланын ыраазычылыгы, кечиримдүүлүгү, амандыгы, ушунун баардыгын Алла Тааладан сураш керек экен.